Салам. Мен бүгүнкү видеодо макарон деген француз таттуусун жасайм. Эң популярдуу жана классик рецепт менен бөлүшкүм келет. Бул карамель менен. Баштадык. Эң биринчи биз ички толтуруусун жасап алабыз, анткени ал муздаш керек. Ага бизге 180 грамм шекер, 133 грамм май каймак, андан кийин 86 грамм кам каймак керек. Кичинекей мискеге кам каймагыбызды куюп, аны орточо отко коебуз. Биз аны колдонгондо ал ыппысык болуш керек. Андан кийин бизге кичине чоңураак, түйү калың болгон миске керек. Шекерибизди эритип баштайбыз. Шекерибизди салгандан кийин 1-2 мүнөт күтөбүз. Эрип баштагандан кийин анан аралаштырабыз. Түйүнөн эрип баштагандан кийин мына ушундай аралаштырабыз. Андан кийин баары эрип бүткөнгө чейин бат-баттан аралаштырып турабыз. Мына акыркы шекерим эрип атат. Эрип бүткөндөн кийин кичине эле калды. Отумду өчүрөм. Бирок мискеди жылдырбайм. Биз мурда кам каймакты ысыткан койгонбуз. Ушул аябай маанилүү, анткени эки нерсенин температурасы бир болуш керек. Ысык кам каймакты кошобуз, ушундай абайлайбыз, андан кийин аралаштырабыз. Баары бир суюктук болгонго чейин аралаштырабыз. Оттон жылдыргандан кийин, баары бир болгондон кийин биз муздак май каймагыбызды кошуп баштайбыз. Майыбыз эрип бүткөндөн кийин монда бизде жашнакай карамель болот. Муну сүзгүчтөн өткөрүшүбүз керек. Кичинекей майда шекерлери калып калбасын. Андан кийин муну муздаткычка четке алып коебуз. Кезек макаронго келди. Баштагандан мурун биз кургак курамды биринчи электен өткөрүп, андан кийин аралаштырышыбыз керек. Ага бизге 100 грамм бадам уну, андан кийин 180 грамм шекер упасы керек. Электен өткөргөн себебибиз бизге мондай ундун кезектери, шекердин кезектери калбай, мындай жашнакай сулуу макарон болуштун максаты да. Баарын бир жолу өткөргөндөн кийин кайра экинчи жолу дагы өткөрөм, электен элейм. Шекер менен ун чогуу болгондун каалаган үчүн биз кайра ошо чогуу экинчи жолу өткөрөбүз. Баары жашнакай эленгенден кийин, аралаштырылгандан кийин биз бул кургак курамыбызды четке алып коебуз. Макарондун базасын жасайбыз. Бул мюранг дейт. Кондитерлик дүйнөдө мюранг деген аты. Биз кыргызча жумуртканын агы, ага кичине туз кошобуз. Андан кийин көбүртүп баштайбыз. Биз жерде 100 грамм жумуртканын агы 3 жумуртка болду. Аны аралаштырып баштайбыз. Көбүрөт. Кичине көбүргөндөн кийин 50 грамм шекерди астадан кошобуз. Ушул шекер менен жумуртканын агы көбүртүлүп ак болгон крем мюранг деп аталат. Мюранг деген бул французча аталышы, орусча да аталышы бар. Ошо кыргызчасы деле ошондой болот болуш керек, меренга. Ошону меренга деп айтат да. Ушул кремди муну көп кишилер жаза албай, ошол себептен ушул макарон жасаш кыйын деп ойлойт да. Бирок мен сиздерге айткым келет, эч кыйын нерсеси жок, жеп-жеңил. Эң биринчи ушул жумуртканын агы үйдүн температурасы болуш керек. Мен бир 10 саат мурдун эле чыгарып коем.
Анан экинчиси мен аралаштырып атканда, бул шекерди кошуп атканда орточо күчтүүсүнө коем, орточого коем миксерди. Анан азастан кошом. Андан кийин шекерим бүткөндөн кийин, баары бүткөндөн кийин мен миксерди эң күчтүүсүнө коюп, бир 5 секундда аралаштырам. Ошо менен мен бүтүрөм да, өтө аралаштырбаганга аракет кылам. Өтө аралаштырып ийсек, биздин макарондорубуз көтөрүлбөй калат, аябай мындай сулуу болбой калат. Ошон үчүн сулуу макарон болуш үчүн биз билишибиз керек да, бул мындай бир 3-4 жазагандан кийин өзүңөр билесиңер. Мына акыркыда мына мен токтотом. Ушундай болгондон кийин мен токтотом. Дагы 100% билиш үчүн мискейиңерди, ушул чараңарды көтөрсөңөр куюлбайт да, ошол мындай. Ошондой билсеңер болот, силердин мирангаңар даяр. Эми биз макаронаш жасайбыз. Макаронаш деген бул эмне? Жанагы биз жасаган миранга менен кургак курамды аралаштырган нерсени булар макаронаш деп айтат. Андан кийин адамдар мындан дагы жасагандан коркот, анткени муну өтө аралаштырып ийсең да болбойт, аз аралаштырып койсоң да болбойт да, ошо окшошпой калат да. Ошон үчүн мен өзүм жеке бул кургак ундар баары сиңгендей эле токтотом да. Андан кийин экинчи нерсе бар. Баары аралаштырып бүткөндөн кийин ушул 8 деген санды тарта алсаңар, ошондо токтотушуңар керек да. Мен ал 8 санды тартпай эле, баары ундар көрүнбөй, көзүмө көрүнбөй калганда эле токтойм да. Бирок бүгүн силер үчүн 8 деген санды тартып атам мына. Ошондо мен токтотушум керек. Макарон жасаардын астында бүт аспаптар даяр болуш керек, анткени макаронаш бүткөндөн кийин аябай бат-баттан кыймылдашыбыз керек да. Эми бизге пергамент керек, бышыруучу кагазыбыз. Ушул пергаменттен мен трафарет жасап алдым. Мен өзүм жөнөкөй эле адаммын, кондитер эмесмин, баары окшош өлчөм кыла албайм, баары окшош токолок кыла албайм. Ошон үчүн мен ушундай бир нерсе жеңилдеттирип алдым да магачы. Мен 36га 38 өлчөмдөгү биринчи чоң кагазымды кезип алдым. Анын ичинде 24 аянтча бар. Ошол кичинекей 24 аянтчанын өлчөмү 6,3, 6,5. Кичинекей тоголоктордун өлчөмү, диаметри 2,8. Ушинтип бүт кагазыбызды толтуруп бүткөндөн кийин мен трафаретимди астынан алып алам да, анткени ар бир жасаган сайын чийип отурбай бир жасап алам, андан кийин ушинтип колдоном да. Эми биз макарондон желдерибизди чыгарышыбыз керек. Мына монтип биз астына майлык коебуз, андан кийин бир 3-4 жолу жерге монтип чабабыз, кайра буруп, кайра чабабыз, бир 6, көп болсо, эң эле көп болсо бир 10 жолу 5-5тен кылып. Анан ошондо бүт желдерибиз чыгат да. Анан желдери чыкпай дагы үстүндө болуп калса, монтип үстүнөн монтип биз чыгарып коебуз кайра, учтуу бир нерсе менен. Андан кийин күтөбүз минимум 20 мүнөт, кээде 1 саат болуп кетет, анткени ар бир үйдүн температурасы ар кандай, кээлердики кургак, кээлердики кургак эмес дегендейчи. Ошону күтүп, анан бышырабыз. Бышырганыбыз 16 мүнөт бышырам мен 140 градуска. 8 мүнөттөн кийин бырам. Мына кантип текшеребиз? Үстүнөн колубузду тийсек, монтип чапталбайт да, ушул убакытта биз бышырсак болот. Макарондор бышып атканда сиздер карамелиңерди муздаткычтан чыгарып, даярдап баштасаңар болот. Анткени үйдүн температурасы болуш керек да. Эң акыркы нерсеси эле калды. Мына биздин карамелибиз жумшарды, үйдүн температурасы болду, макарондорубуз бышты, муздады. Эми мындай түгөйлөрүн таап алабыз биринчиден, окшош өлчөм болгон. Андан кийин толтурусун, карамелди менен жасалган толтурусун куюп,
кошобуз. Ушул мага жагат, ушул нерсеси жасаган. Мен дагы бир күн муну муздаткычка салып коем, анткени муздаткычка салсам креми сиңирип, карамель сиңирип, макаронго аябай экинчи күнү жумшак, дамдуу болот. Мына ушу баарына белгиликтүү француздардын макарону деле жасалды. Эч деле кыйынчылыгы жок. Мына ушул рецепт курамы жеңил деп ойлойм, бүт нерсени тапсак болот. Мени көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Ушундай макарон, жашынакай макарон жасасаңыздар, Instagram'дан, Facebook'тан мени кошуп коюңуздар, мага аябай кубанычтуу болот. Андан кийин YouTube каналыма жазылыңыздар. Чоң рахмат, дагы көрүшөбүз.